Садыркожо экөөбүздүн мамилебиз, саясаттагы багытыбыз, бул турмуштагы чогуу мындай аракетибиздин баардыгын Кудайым көрүп билип турат да. Биз бири-бирибизге бир саясат үчүн, же бир байлык үчүн, же бир таасир үчүн жардам берип, бири-бири жүлүп таяйлы деген оюбуз жок. Биздин негизи экөөбүздүн достук, адамдык сапаттарыбыздын дал келиши болуп калды да, дал келиши болуп калды. Бирок ошол эле мезгилде биздин кызыкчылыгыбыз да дал келди. Биздин негизи кызыкчылыгыбыз бул мамлекетибиз. Кыргызды сүйгөндүгүбүз, кыргыз элин, кыргыз мамлекетин сүйгөндүгүбүз. Ушул дал келип калды да. Анан бирок баары бир эле саясатта достук жок дешип эле жанагы ар түрдүү адамдар бизди кагыштырганга аракет кылышып, ар түрдүү пландарын түзүшүп, ушул экөө урушуп кетсе, анан бизге дагы бир күн тийип калар бекен дешип, ушинтип эле үмүт кылышып эле жүрүшпөдүбү? Бирок азыр деле ошо үмүт кылгандар бар. Бирок ошолордун баардыгынын үмүтү, ою таш кабат. Таш капты жана мындан ары да таш кабат. Себеби биз дагы бир жолу айтайын. Садыр Кожоевичтин бийлигине же болбосо президенттигине мен кызыгып аткан жерим жок. Ошонун Садыр Кожоевичтин алып мен бир президент болуп алайын деген оюм жок. Анан ошондой ой жок болгондон кийин биз бири-бирибизге мындай саясатта бирибизге бутубуз тоспой кайрадан жөлөк таяк болуп келгенибиз үчүн мына мамлекетибиз оңолуп атат. Мамлекетибиз көп маселелер чечилип атат. Мындан ары да ушундай болот. Кудай буйрса бизди Садыр Кожоевич экөөбүздү бул өмүрдө, бул турмушта, бул жашоодо бир ажыраштыруу бул өмүрдүн бүткөндүгүнүн гана себеби болушу мүмкүн да. Башка себеп болушу мүмкүн эмес. Мен мындан ары дагы ушул Кудай буйрса, Кудайым ден соолук берип иштеп турсак, ушундай таризде өмүрүбүздү улантсак, бүтүрсөк деген оюм бар.